Саламатсыздарбы достор. Биздин бул чыгарылыш JavaScript программалоо тилин үйрөнүүгө багытталган. Башкача айтканда, биз бул видео сабакта JavaScript программалоо тилин үйрөнөбүз достор. Достор, алгач эле JavaScript деген эмне экенин, кандай тил экенин үйрөнүп ала турган болсок, JavaScript негизинен достор 1993-жылы иштелип чыккан. Баягы веб баракчалар пайда болгондо дагы JavaScript пайда болгон. Андан кийин уже 1995-жылдардан баштап Netscape деген продакшн тарабынан иштелип, кеңири колдонулуп, өнүктүрүлүп, уже 1995-жылдардан баштап элдердин баардыгы веб баракчаларды колдонуп баштаган. Ошол мезгилде дүйнөдө көптөгөн элдер сайттарга кирип баштаган. Ошол учурдан баштап JavaScript дагы өнүгүп баштайт да. JavaScript достор тез өнүгөт дагы. Ал алгач ошо 1995-жылдардан баштап ESMAScript болуп мындай таанылып баштайт да. Негизги JavaScript'ин аты бул ESMAScript. Достор, анан кийин сиздер Java менен JavaScript'ти эки программалоо тилин бир деп ойлобоңуздар. Java өзүнчө программалоо тили, ал эми JavaScript өзүнчө башка программалоо тили да. Java менен биз башка backend деген нерсе бар, ошол back часть жазсак, JavaScript менен frontend'ти жазабыз да. Сайттарды жасоодо JavaScript менен frontend тарабын жазып алабыз да негизи. Бирок азыркы учурда уже JavaScript менен дагы backend тарабын жазууга болот. Википедияга кирип деле окуп маалымат алсаңыздар болот, кантип өнүккөн, кайсыл жылдары өнүккөндүгү тууралуу. Достор, андан кийин JavaScript ошо өнүгө туруп, азыркы учурда аябай көп тармакта колдонулат да. Эң негизгиси эле бул веб баракчаларда, веб тиркемелерде көп колдонулат. Андан кийин эле игралар түзүүдө, мобилдик играларды түрдө Minecraft деген игралар бар го, ошол игралар түзүүдө колдонулат да. JavaScript'ин жардамы менен түрдүү играларды, десктоптук же болбосо мобилдик играларды, ошондой эле десктоптук, мобилдик тиркемелерди, башкача айтканда приложенияларды түзсө болот. Ошондой эле достор, JavaScript менен азыркы учурда роботторду дагы программалап жазышат. Мисалы, умный домдордо, акылдуу үйлөрдөгү роботтор ошол JavaScript'ин жардамы менен дагы иштейт. Ошондой эле баягы нейрондук частьтарда, ошондой эле machine learning'де азыр JavaScript колдонула баштады. JavaScript негизинен дүйнөдө аябай көп колдонулган топ 5 программалоо тилинин ичине кирет. Карап көрсөк, мисалы, top 5 programming language десек, кирсек, бул жакта 10 жогорку көп колдонулган программалоо тилдеринин ичине JavaScript дагы кирет экен. Бул жерде 4 турат. Бирок 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча, достор, JavaScript ушундай эң алгачкы орунга чыгыптыр да, эң биринчи орунга чыгыптыр, эң көп колдонулган тилдердин арасына кириптир. Эң биринчи орунда колдонулган тил болуп эсептелип чыгыптыр. Достор, JavaScript бул сабакта биз JavaScript'ин веб баракчалар түзүүдө колдонулушун үйрөнөбүз. Негизги веб баракчалар достор бул HTML жана CSS'тин жардамы менен түзүлөт да. Ал эми ошол HTML, CSS'ти кыймылга келтирүүчү тил бул JavaScript болот экен да. Мисалы, HTML менен сайтыбыздын скелетин түзүп ала турган болсок, CSS менен ошо сайтыбызды кооздоп алабыз. Кооздолгон, уже даяр CSS менен кооздолгон, HTML менен түзүлгөн сайтты биз JavaScript'ин жардамы менен кыймылга иштөөгө алып келет экенбиз. Туура иштөөгө, динамикалык түрдө иштөөгө алып келет экенбиз. Бул жерге кирели. Бул жерде кандайдыр бир мисалы эле Google'га киргенибизде достор, топ дегенде бул жерде түрдүү уже бул топко тиешелүү сөздөр чыгып жатат да. Сөздөр. Ушул жерде топту басканыбызда бул жерде издөөчү иконка жана X өчүрүүчү, тазалоочу иконка чыкты. Бул
тазалоону басканыбызда биздин бул жердеги жазуубуз өчүп калды. Бул дагы JavaScript'ин жардамы менен жасалат. Ал эми бул жерде сүрөттүн иконкасы турат. Буга бассак бизге жаңы форма, кандайдыр бир форма ачылды. Бул форманын ачылып жабылуусу дагы бул JavaScript'ин жардамы менен жасалат, достор. Жана айтып кеткендей эле, достор, JavaScript, достор, азыр аябай көп жакта колдонулат. Мисалы, мен бул YouTube'ма маани бербеңиздер. Мисалы, JavaScript game десек, JavaScript'ин жардамы менен түрдүү игралар жазса болот. Караңыздар, ошондой эле түрдүү десктоптук программаларды жазса болот. Бул жакта мисалы мындай түрдүү анимация менен түзүлгөн сайттарды жасаса болот да, анимацияларды жасаса болот. Кооз веб баракчаларды жасай алабыз, достор, ушул JavaScript тилинин жардамы менен. Караңыздар, ушул жерде скроллду мындай жылдырып атам, мен жылдырып атканда бул жерде көрүп атасыздар, кыймыл, кандайдыр кыймыл болуп, бул аркадагы сүрөттү жаап атат. Бул жерде менюга басканыбызда меню ачылып атат. Бул жерде менин мышкам кыймылдаган сайын сүрөттөр ачылып атат. Караңыздар, ушул нерсенин баардыгы, достор, JavaScript'ин жардамы менен жасалат. Мисалы, бул жердеги менин мышкам кыймылдаган сайын аркадагы текст өзгөрүп жатат. Ушул тексттерди кыймылга алып келүүчү бул JavaScript экен, достор. Мисалы, бир магазин көрсөтө турган болсом, Trendyol деген магазин бар. Турциянын магазини. Бул жакта караңыздар, бул жерде түрдүү данныйлар, башкача айтканда даталар турат. Данныйдын кыргызча которулушун таба албай калдым. Караңыздар, бул жерде кыздардын сүрөтү, бул жерде сүрөттөр, бүт маалыматтар, маалыматтардын баардыгы буну биз динамикалык түрдө алып атабыз. Бул жерде азыр сиздерге көрүнбөшү мүмкүн, бирок бул баардык данныйлар динамикалык түрдө алынат. Караңыз, бул жерде бир кнопкага бастым. Кнопкага бассам эле башка бир баракча ачылды. Бул башка баракчага келүү да JavaScript'ин жардамы менен болуп атат. Бул жакта JavaScript'ин жардамы менен ошо башка бир страница ачылып атканда, баракча ачылып атканда бизге данныйлар уже жүктөлүп калды. Бул жерде данныйлардын баардыгы динамикалык түрдө бул сайт, достор, JavaScript'ин жардамы менен жасалган, достор. Аны JavaScript'ти биз сайттын hit бөлүгүнөн көрсөк болот. Караңыздар, бул жерде толтура JavaScript'ин китапканалары, башкача айтканда JavaScript коддор чакырылган. Булардын баардыгы, достор, мисалы бир нерсе ала турган болсом, ошону алганда сепете экле деп турат. Бул жерде башка менин уже корзинкага кошуу нерсем, бул жердеги баскычтар баардыгы JavaScript'ин жардамы менен жасалат. Мисалы, интернет магазиндерде заказ кылганыбызда, заказдарда бизде толтура формалар болот. Ошо толтура формаларга биз маалыматтарды, өзүбүздүн маалыматтарыбызды толтурабыз дагы, анан кийин уже серверге жөнөтөбүз да. Ошол кыймыл аракеттин баардыгын JavaScript программалоо тили аткарат экен. Эми, достор, караңыздар, бул жерде топ 50 веб-сайтты көрсөткөн. Дүйнөдөгү эң популярдуу компанияларды көрсөткөн да. Ошол компаниялардын сайттары, достор, ошол JavaScript тилинин жардамында жазылган. Негизи эле баардыгы эле 90-95% сайттардын баардыгы JavaScript тилинде жазылат, достор. Мисалы, Google, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter, Wikipedia, Yahoo, ушулардын баардыгы, мисалы, Zoom, Netflixтердин баардыгы ушул өздөрүнүн сайттарыны JavaScript'ин жардамында жасап алышкан. Достор,
биз эми JavaScript жөнүндө маалымат алдык, ал кайсыл жерде колдонулары жөнүндө үйрөндүк. Эми достор, биз ушул JavaScript тилинде код жазганда кайсыл технологияларды же болбосо куралдарды колдонобуз? Алар менен таанышсак, мисалы, JavaScript'те код жазуу үчүн бизге сөзсүз түрдө биринчи кайсыл программанын жардамы менен биз код жазабыз. Аны ошол программаны көчүрүп алышыбыз керек өзүбүзгө. Негизи бул жерде эң көп колдонулган популярдуу ыңгайлуу куралдар турат. Sublime Text, Visual Studio, WebStorm, Atom жана башка, Notepad++. Достор, ушул программалар аябай колдонгонго, код жазуучуга аябай ыңгайлуу программалар. Аларды кантип көчүрөбүз? Аларды мисалы Sublime Text деп туруп эле. Sublime Text'ти көчүрүү үчүн Sublime Text'тин страницасына кирип, download'га кирип, ошол жерден эгерде сиздин операциондук системаңыз Linux болсо, Linux'ка жараша көчүрүп аласыз. Же Windows болсо Windows тандап, же Mac болсо Mac'ты тандап көчүрүп алсаңыз болот. Ошондой эле достор, Sublime Text'ти биз эгерде сиз Ubuntu болсо, Ubuntu'ну колдонуп аткан болсоңуз, Ubuntu'нун өзүнүн магазини бар. Ошол жерден Sublime Text деп эле жазсаңыз, ошол магазинден чыгат. Ошол жерден көчүрүп алсаңыз дагы болот. Менде уже көчүрүлгөн экен. Сиздер деле ушул жерге кирип көчүрүп алсаңыздар болот. Sublime Text, Notepad++ дагы. Notepad++'ту деле кирип туруп, кайсы версиясын кааласаңыз, ошол версияны көчүрүп алсаңыз болот. Бирок эң акыркы версияларын көчүргөнгө аракет кылабыз, себеби эң акыркы версияларында уже жаңыланып, жаңы китепканалар, жаңы нерселер колдонулуп, даярдалып чыккан. Достор, ошондой эле JetBrains'тин WebStorm деген программасы бар. Ал да аябай сонун программа. Негизи жаңы баштагандар үчүн Notepad++ аябай сонун программа, себеби ал жакта туура код жазуу үчүн жаңы үйрөнүп жаткан программисттер үчүн аябай жакшы да. Notepad++да сиз өзүңүз туура код жазууга аракет кыласыз. WebStorm'да даяр библиотекалары бар өзүнүн. Ошол библиотекалардын жардамы менен колдонсоңуз болот. Бул WebStorm'да код жазуу аябай оңой. Сизге уже даяр подсказкаларды берип турат. Ошон үчүн, бирок подсказка дегенде ойлобоңуздар, код жазыш үчүн подсказка эмес, кодубузду жазып атканда сөзүбүздүн тууралыгын текшерип, ошондой сыяктуу да, кодубуздун кооздугун карап, ошол сыяктуу подсказкаларды карап турат. WebStorm бирок достор, бул платный курал, себеби буну бир ай гана бекер колдоно аласыз. Андан ашык колдонуш үчүн сиздин лицензияңыз болуш керек. Лицензияны сиз эгерде студент болсоңуз, университетке барып туруп, университет аркылуу алсаңыз болот. Же болбосо сиз ишканада кандайдыр бир ишканада иштесеңиз, ошол ишкананын жардамы менен лицензия алсаңыз болот. Эгерде өзүңүз жеке код жазуучу, жеке колдонуучу болсоңуз, анда сиз WebStorm'ду бир ай гана бекер колдоно аласыз. Андан кийин бул программаны сатып алууга туура келет, достор. Достор, биз сиздер менен JavaScript жөнүндө маалымат алдык. JavaScript кайсыл жерде колдонулат жана JavaScript'те код жазуу үчүн кайсыл куралдар керектигин үйрөндүк. Анда эмесе кийинки сабакта биз JavaScript'ти жазып баштайбыз. JavaScript'теги алгачкы кодубузду жазабыз. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.